Суга суу тартыштыгы дыйкандарды кайрадан митингге чыгарды. УКМК Жогорку Кеңештин депутаты жасалма диплом колдонгонун маалымдады. 14-июнга карата коронавирустан дагы 9 бейтап каза болду. Ушул жана башка актуалдуу кабарлар тууралуу алдыдагы мүнөттөрдө айтып беребиз. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын документтерин кабыл алуу мөөнөтү аяктады. Ошентип Бишкек шаардык кеңешине 17 партия, Ошко 9, Токмок шаардык кеңешине 6 партия арыз берди. Эми бул партиялар талапкерлеринин тизмесин 20-июнга чейин бериши керек. Эске салсак, буга чейин БШК 11-апрелде өткөн Токмок, Ош жана Бишкек шаардык кеңештерине шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Буга массалык мыйзам бузуулар себеп болгон. Партиялардын тизмесине көз чаптырсак, добуш сатып алды делген НДПК жана Ак Бата партиялары кайра шайлоого катышпоону чечишкен. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу ниетин билдирип, жаңы кошулгандардын арасында мындан 5 жыл мурда маршруттук унааларды ыңгайлуу автобустарга алмаштырууну убадалаган Өнүгүү Прогресс партиясы да бар. Кошумчалай кетчү жагдай, аталган фракциянын 6 өкүлү депутат болуп азыркы чакырылышта иштеп жатышат. Бирок шайлоочуларга берген убадасын аткарбаганы соңку окуялардан кийин баарына маалым болсо керек. Саясий уюмдун негиздөөчүсү Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев. Парламент депутаты Айбек Осмоновдун Биздин Кыргызстан партиясы да шайлоого катышмай болду. Осмонов Ихлас курулуш компаниясынын ээси Нурбек Осмоновдун бир туулган иниси. Ошондой эле ал өткөн парламенттик шайлоодо 2-чи орунду алган Мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүсү экени белгилүү. Жарышка катыша турганын жарыялагандардын дагы бири Туран саясий партиясы. Анын төрагасы оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов октябрь окуяларында массалык башаламандык уюштурган деген кине менен УКМК тарабынан кармалган. 1-май райондук сотунун чечими менен 6-июлга чейин номер 1 тергөө абагында камакка алынган. Чүйдө дыйкандардын эгин-тегини күйүп, азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралууда. Мунун себеби сууга суу бөлүштүрүүдө башаламандык болуп, жергиликтүү бийлик кырдаалды көзөмөлдөбөй жатканында. Чүй булусунун жаңы жер, жаңы пахта, Түмөнкү Чүй жана Камышановский айыл өкмөттөрүнүн дыйкандары мына ушундай билдирүүлөрү менен министрлер кабинетинин алдына нааразычылык акциясына чыгышты. Чогулгандар бийлик тарабынан эч кандай көзөмөл жок, баары башаламан. Тартыштык азык-түлүк коопсуздугуна жана баасына чоң таасир этиши мүмкүн дешет. Почему они с нами договор не составляют? Дыйкандар менен эч ким эсептешпейт, биз менен эч ким келишим түзбөйт, жоопкерчилик алган адам жок. Же айыл чарба министри, же өкмөт башчысы. Эгер сууга сууну Өзбекстан Казакстанга сатып жиберсе, ачык айтышсын. Министрлер кабинетинин төрагасы келип, сени кызматтан алам, сен жооп бересиң деп кете берди. Мындай абалдын келип чыгышына көңүл бурушубуз керек эле. Давайте, народ, терпите, а мы воду продали, у нас казнен. Маселеге байланыштуу өткөн аптанын жума күнү тармактагы эксперттер чогулуп, кырдаалдын келип чыгышы жана андан чыгуу жолдорун талкуулашкан. Кыргызстандагы Ири айыл чарба кооперативинин башчысы Рыспек Иманалиев Советтер Союзу учурундагыдай Чүй облусунда скважина системасын кайра калыбына келтирүү зарылдыгын айткан. Ал эми мурдагы министр Тилек Токтогазиев эч бир кызмат алмашуулар элдин курсагын тойгуза албайт деп, сууга суу маселеси тез арада чечилбесе, күз-кышта тамак-аш азыктары кымбатташы мүмкүндүгүн эскерткен. Жүгөрүүчүлөр ассоциациясынын өкүлү Виталий Какштыкс болсо, фермерлердин көбү ишенип насыя алып, акчасын салган, бирок мунун баары азыр текке кеткени турат деп кооптонду. Ал өткөн жылы таңгак чөп 130-140 сом турса, быйыл 230 сомду түзүүдө. Арпанын азыркы баасы 20-21 сом. Өткөн жылы 10-11 сом болчу. Буудайдын баасы да дээрлик 2 эсеге өстү деп айтты. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинен көйгөйдү кантип чечүүнү пландап жаткандары тууралуу маалымат алдык. Ушул той өсүмдүктөрүн сыртка чыгаруу боюнча атайын өкмөттүн чечимин долбоору даярдалып жатат. Той өсүмдүктөрдүн баардыгы сыртка экспортуна тыюу салабыз. Бул биринчиси.
Экинчиси материалдык резервдер фондусуна 15 000 тонна буудай сатып алуу боюнча да чечим биз тараптан сунушталды. Буюрса резервдик фондко 15 000 тонна буудай сатып алабыз. Бул биринчи кадам. Бул экинчи пункт. Үчүнчү пункт Кытай тараптан сүйлөшүүлөр негизинде 40 000 тонна un, 20 000 тонна сахар, 20 000 тонна суу май, өсүмдүк майы алуу боюнча келишилди. Алар келип ошо материалдык резервдер фонддун складтарына түшүрүлөт. Сиз экспортко чыгарбайбыз, ушундай жолдорун ойлонуштуруп атабыз, резерв жөнүндө айттыңыз. Азыркы учурда мисалы күйүп кетпеш үчүн, баарына суу жеткирүү үчүн дагы бир азыркы учурда катуу дисциплина гана бизди куткарат. Сууну тең бөлүштүрүү, ортодон жыра калып, уурдай калып, башка жака буруп кетүү фактыларын жокко чыгаруу, баарына тең бөлүштүрүү, графикти бекем сактоо гана бизге азыр жардам берет. Ошол сакталбай атат атпайбы бүгүн митингге чыккандар? Ошол сактоо боюнча азыр ошо суу чарба агенттигинин жетекчиси, жергиликтүү бийлик органдары, губернатор, аким, райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери бардыгы тең ушул графиктердин сакталышын, суунун тең бөлүшү боюнча иштерди алып барып жатышат. Казакстандын жергиликтүү массалык маалымат каражаттары өлкөнүн экология министринин сөзүнө таянып, ушул жайда Кыргызстан менен Тажикстандан 645 миллион куб метр суу аларын жазып чыгышты. Кыргызстан энергетика жана өнөр жай министрлиги бул билдирүүгө түшүндүрмө берди. Министрликтен кабарлашкандай, ушул жылдын 2-мартында Нур Султан шаарында, ал эми 11-мартында Ташкент шаарында электр энергиясы жаатында товар алмашуу боюнча тиешелүү министрликтердин ортосунда келишимдер түзүлгөн. Ага ылайык Казакстан марттан ноябрь айына чейин Кыргызстанга 900 миллион киловатт-саат электр энергиясын берет. Жалпы жылынан 1650 миллион киловатт-саат электр энергиясын алабыз. Аны 3 жылга бөлүп, ар бир жылдын июнь-август айларында 550 миллион киловатт-сааттан кайтарып беришибиз керек деп айтылат түшүндүрмөдө. Министрликтен келишимдин негизинде коңшу өлкөгө канча суу жөнөтүлсө, дал ошончо көлөмдө электр энергиясы алынаарын кошумчалашты. Кыргызстанда 1,678,000 адам кедейчиликте жашайт. Улуттук статистика комитетинен маалымдашкандай, 2020 жылы Кыргызстанда 1,678,000 адам кедейчиликте жашаган. Алардын 73,7% айыл жергесинин тургундары. Алардын ичинен 17 жашка чейинки 833 000 бала кедейчиликте күн кечирери аныкталган. Ош-Исфана жолунда 13-июндун түнүндө катталган жол кырсыгынан жабыркаган дагы 3 киши ооруканада каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Белгилүү болгондой, алар 15, 5 жана быйыл төрөлгөн балдар. Эске сала кетсек, кечээ 13-июнь күнү саат 11:35 чамасында Ош-Баткен-Исфана унаа жолунун 23 чакырымында Honda Fit жана Matiz унаалары сүзүшүп, 2 киши жана 1 жаш бала ошол жерден көз жумган. Кандуу жол кырсыктарынын көбөйүшүнө байланыштуу президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине тапшырма берди. Assalamu alaikum. Мындан 2 күн мурун Mercedes-Benz үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа менен Honda Odyssey үлгүсүндөгү жеңил автокөлүк кагышып, кырсыктан 7 адам каза болгон. Окуя Бишкек-Ош унаа жолунун 495-чакырымында Жалалабадтын Ууру-Жар айылынын тушунда катталган. Скөл районунун Саргамыш айылында жол кырсыгы катталып, 3 адам каза тапкан. Окуя 12-июнь күнү саат 11:30 чамасында Бишкек-Ананева Каракол унаа жолунда 46-чакырымында болгон. Соңку убактарда жол кыймылынын эрежелерин одоно бузган учурлар көп катталууда. Чүйдүн Байтек айылынын тургуну Лейликан Жейналиева үй бүлөсү менен Токтогулга тойго бара жатып, жол кырсыгына кабылып, бутунан оор жаракат алган. Анын айтымында каршы тилкеде келе жаткан унаа жолдон чыгып, 2 машина сүзүшкөн. Жашнакай эле сопсон баратканбыз. Астыбыздан башка бирөө машина ар жактан повороттон чыкты деле. Ал өз жолуна кирбей эле бизди келип урду да. 10 метрдей эле калганбыз деле, биз деле повороткочу.
келип туруп бизди урду. Ошону өлдүк деп эле бир кыйкырып алдым болду. Ошо менен эскербей алдым. А бирок мен водительдин арт жагында болчумун. Машинанын тумшугу эчтеке жарабай калды. Бүт эле артына кирип кеткен да. Авариядан ортопедия жана илим изилдөө борборуна бир жумада колу буту сынып, 50дөй жабырлануучу келип түшсө, анын 10%дан ашыгы жол кырсыгына кабылгандар. Унаалар катышкан кырсыктар кыш мезгилине караганда жайкысын көп катталат дейт аталган оорукананын дарыгери Бектур Анаркулов. Бизге кечээ күнү кеминден автоавария боюнча 2 жаран түшкөн. Аял менен күйөөсү азыр бизде жандандыруу бөлүмүндө жатышат булар. Аялында күйөөсүндө Аллах каалай оор болуп атат азыр. Күйөөсүнүн авария болгондон кийин бир 6 саат 7 саат буту кысылып калган экен. Азыр оң буту ампутация болду. Аялдын болсо 2 сан сөөөгү, 2 колу, жамбаш сөөктөрү сынган. Керектүү жардамдарын алып, азыр жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатышат. Статистикага карап көрсөк, бизде бир жуманын ичинде азыр 58 жол кырсыгынан жарандар түшкөн экен. Анын ичинен 20дан ашыгы жаткырылган, 30дан ашыгы амбулаторлук жардам көрсөтүлгөн. Мен ойлойм, автотранспорттор булар ылдамдыгы сәл азыраак болушат. Жайында жол ачык, трасса ачык. Булардын ылдамдыгы ойдо жогору болушат да. Жайында кышка караганда жол кырсыгы көбүрөөк катталат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдиргендей, жол кырсыгы өткөн жылга салыштырмалуу быйыл көп болууда. Анткени карантин маалында жолдор жабык болгондуктан аз болгон. Мындай кырсыктардын көп болушунун башкы себеби жарандардын жолдо жүрүү эрежесин сактабай жаткандыктан келип чыгууда. Негизги дагы бир ошол жол кырсыктарынын болуп жатканынын себеби бул ошол жол эрежелеринин одоно бузулушу, жана оор кесепеттерди алып келген жол кырсыктарын кайрыла турган болсок, бул жанакы ылдамдыкты сактабагандыктан, карама каршы тилкөөгө чыгуудан, жана ичкилик спирт ичимдигин ичип алып унаа башкаруудан жана башка ушул сыяктуу ушул одоно жол эреже бузууларынын себептеринен болууда. Башкармалыктын инспекторлору жерлерде жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп эле жаткандай көрүнөт. Эмнегедир кырсыктар азайбай эле, тескерисинче күн санап көбөйүүдө. Расмий маалымат боюнча жыл башынан бери өлкөдө 3000ден ашуун жол кырсыгы катталган. Тилекке каршы 200дөн ашык адам каза таап, 4000ден ашык адам ар кандай жаракаттарды алган. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 50%га көп. Бул маселелерге байланыштуу президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине жол кырсыктарын алдын алуу боюнча иш-чаралар комплексин күчөтүүнү тапшырды. Мамлекет башчы белгилегендей, акыркы мезгилдерде адамдардын өмүрүн алган ири жол кырсыктарынын саны көбөйө баштады. Садыр Жапаров адам өмүрүнөн өткөн баалуу эч нерсе жок экендигин баса белгилеп, ошондуктан Ички иштер министрлигине жайкы туристтик мезгилде транспорт агымдарынын эселеп көбөйөрүн эске алуу менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын аткарылышына көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле Жапаров жарандарды жол кыймылынын эрежелерин сактоого, айдоочуларды жолдо этият болууга, жөө жүргүнчүлөр менен жол кыймылынын башка катышуучуларын сыйлоого чакырды. Өлкөдө автоунаалардын саны жыл санап өсүүдө, а бирок айдоочулардын өзү айдоо маданияты, жөнөкөй эрежелерди эске албоо көрүнүштөрү чегине жетип баратканына тынчсыздануулар да болууда. Буга карата коомчулук төмөнкүдөй себептерин айтышты. Не үчүн авария болуп атат? Жол жасалбай жатат. Жол начар, ошонун себебинен авария көп болуп атат. Ошондой деп ойлойбуз. Шоферлордун эмеси жогунан да, правиланы билбестигинен, окубай эле алып алышып праваны. Өтө эле жаш балдар айдап атышпайбы? Эми жолду айта турган болсок, жол азыр ушул убакка машина көп, движение көп, жол тыгындары аябай көп болуп атат. Мисалы карап атсак, Бишкек жолу, мына өзүңүз көрүп атасыздар, пробка, бүт элек жол, маневрлар көп болуп атат. Ушундан көп кичине кызыктар болуп турат. Барлар жол эмесин эрежесин билиш керек да. Мектептен жакшы окутат. Баары эле ата-эне үйдөн айтып атат. Жаш балдарга каникул болду.
шашып эле чуркап кетип атпайбы жол эрежесин бузуп. $4,5 миллион 30 элиталык батир жана $1 миллион ондон ашуун автоунаа. Эбегейсиз байлыктын ээси мамлекеттик бажы кызматынын түштүк батыш бажычысынын башчысы Нурбек Айтмаматов 10 августка чейин УКМКнын тергөө абагында болот. Бишкектин 1-май райондук соту анын бөгөт чарасын карап ушундай чечим чыгарды. Атайын кызмат аны 10 июнда камакка алып, мыйзамсыз баюу беренеси менен айып койгон. Айтмаматов бажыда товарларды туура эмес декларациялоо үчүн коррупциялык схемаларды колдонуп, товарлардын жалган транзитин уюштуруп, көмүскө киреше алып турганы айтылган. Буга чейин Кактус басылмасы түштүк батыш бажысынын жетекчисинин байлыктары тууралуу журналисттик иликтөө жарыялаган. Анда журналист Айтмаматовдун 3 эжеси жана апасына кеминде $2,5 миллион мүлк катталганын ачыктаган. Бажычы 7 баланын атасы, алардын экөө АКШдагы окуу жайлардын биринде билим алышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ЗТЗ аттуу жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты, мурдагы вице-спикер жасалма дипломду колдонгону аныкталганын билдирди. Ал 1998-жылы Жусуп Аласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин тарых факультетинин 3-курсунан чыгарылган. Окуудан чыгарылышынын себеби билим алуу үчүн акыны төлөгөн эмес. Парламент депутаты жасалма дипломду 2 жогорку билим алуу үчүн активдүү саясий ишмердүүлүк мезгилде дагы колдонгон, деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Ошондой эле аталган окуу жай УКМКга сөз болуп жаткан депутат университеттин бүтүрүүчүлөрүнүн катарында жок экенин жана анын дипломунда көрсөтүлгөн номер башка жаранга берилгенин билдиришкен. УКМК тараткан маалыматтагы ЗТЗ деген депутаттын ысымы ушул тушта Кумтөргө байланыштуу атайын кызматтын тергөө абагында жаткан Зулпукаров Төрөбай Закировичтин аты жөнүнө туура келет. Ал КСДП фракциясынын депутаты 2012-2015 жылдары вице-спикер болгон. Кыргызстанда 14 июнга карата коронавирустан Бишкек шаарында 6, Чүй облусунда 1, Ысык-Көл облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1, жалпы 9 бейтап каза болду. Аталган вируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтан билдиришкендей, бүгүнкү күнү стационарларда 2041 бейтап, амбулаторлук түрдө 2949 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1343 бейтаптын абалы орто оор, 582 адамдын абалы оор жана 96 бейтап өтө оор абалда жатат. Сутка ичинде COVID-19дун 459 жаңы учуру катталды. Алардын ичинен 20 адам медицина кызматкерлери. Ал ортодо Жалал Абадда облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндөгү 65 керебеттин баары толуп калгандыктан кошумча стационар ачуу зарылчылыгы жаралганын бүгүн өкмөттүн Жалал Абаддагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Чыгарылышты жагымдуу кабар менен жыйынтыктайбыз. 8-13 июнь күндөрү Польшада өткөн рейтингдик турнирде алтын медаль жеңип алгандыгы үчүн Айсулуу Тыныбекова кайрадан дүйнөлүк рейтингдин 1-сабына чыкты. Мындай маалымат Дүйнөлүк күрөш уюмунун расмий сайтына жарыяланды. Мындан тышкары 68 килограммга чейинки салмак ченинде Мээрим Жуманазарова дагы дүйнөлүк рейтингде топ 3-түн катарына кирди. Айпери Медет кызы 76 килограммга чейинки салмак категориясында 5-орунга жайгашты. Күндүн актуалдуу жана маанилүү кабарлары мына ушулар болду. Биздин каналдан алыстабаңыз.